Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабарынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге Рухий Мурас конушундагы сатылып жаткан пад бизнес үйдү көргөзмөкчүбүз, достор. Сиздерге бүгүнкү бул чыгарылышта Рухий Мурас конушундагы сатылып жаткан пад бизнес үйдү көргөзмөкчүбүз. Анда эмесе ичине көздөй кирели. Кирип эле келгенде экинчи этажга чыкчу жери бар экен, ступенькасы. Үй негизинен өзү кирпичтен салыныптыр. Монолит, сейсмостойкалары бар, бүт баары. Анда эмесе кирип биринчи этаждан тартып баштайлы. Байке, сиздерге суроолорубуз бар. Негизи бул жердин узун турасы канча? Uzun turası 12'ye 8, 12-8. 195 kvadrat vardır. Agrotu var. Kanalizasyası çıkar. Septike koşulalık. Септикке кошулду эле, канча кирпич менен салынды эле? Bir kirpiç. Дагы бүтүлүк сырты жылууланыш керек. Терезелерди пластиковый эмеден коюп турсуздар, терезелерди. Терезелери пластиктен таш менен салынган немелер, подоконниктери. Бул жерде азыр каалагандай бизнестин түрүн ачса болот экен, Ооба швея тигүүчү неме кылса болот, комната. Астына жашаса болот. Анда биз үстүн чыгып көрөлү, үстү менен таанышалы. Бул жактарды уже даярдап коюпсуздар, астын таш менен топ. Монтаждарын жасап уже даярдап коесуздар го, электричестволорун. Крышасы дагы жылууланган. Крышалар, Изовер салынып. крышалар жылууланып тур. Бул жакта санузел, душтарга уже бүт эмелерин чытап кетипсиздер, труба проводдорун. Трубалары чыгарылган. Монтажга уже бүт баары проводдор тартылыптыр. Бул жердин жылуулук системасы кандай болот байке? Паровой болобу же электрический? Электрический да кылса болот, паровой да кылса болот. Азыр анча-мынча могу подоконниктери бүтүлүк. Буларды шлифовать этип жазыш керек, полун сарыш керек. Электрозымдары бүт чышталган, көрүп аткандай. Анан бул жерде швейный цехке же болбосо башка ар кандай өзүңүз каалаган пад бизнеске кылса болот экен. Ичи чарчы метри аябай чоң, удобно салыныптыр, бүт баары. Терезелер болсо пластиковый терезелер. Канча деп атасыз байке? $60,000 да атам. $60,000. Жашай турган болсо бөлүп койсо болот, ортолор. Үй деле кылып алса болот экен, бөлүп туруп. Мондой сейсмостойка полностью монолит менен жасалып тур. Уже бул жак монолит да асты, Бул жактарынан да көрөлү. Электричествону азыркы стандарт боюнча аябай көп таштаптырсыз, Кандайдыр бир производство, если швейный цех болуп калса, аларга сөзсүз түрдө электричество керек, Бул жак балкон окшойт, Бул жак балкон. Анда эмесе түшүп биз биринчи этажыңызды көрөлү. Бул жак крышасы болсо белгилеп айтчу нерсе, крышада жылууланыптыр. Утепление болуп, астынан гипсокартон менен чапталып, асты дагы шиферный асты. Анан асты дагы 3 катар утепление болуптур. Атайын кышкысын жылуу болушу үчүн. Андан биз астыңкы ылдыйкы этажына түштүк. Бул жактан киргенде эле холл, оң тараптан баштайлы. Бул жактарды магазинде кылып алса болот экен байке. Бул жактан атайын ушундай бөлүнүп тур, ортосунан ичинде бул жагынан уже чоң магазин деле кылса болот экен. Бүт электр проводдору тартылыптыр. Бул жакка да санузел чыдап кетиптирсиз, Бул жакка санузел.
санузел таштаптыр. Бул жакка эшикти коюп, соода кылганга өтө мындай удобно кылыптырсыз, Бул жактан ичинен чыга калып туруп эле соода кылып, элдерди делесе болот экен. Мындай эмесе биз кийинки бөлмөлөрүн көргөзөлү. Санузелиңиз бул тарапта окшойт, Санузел Кетелик. бул тарап бит бир сыйра көргөзүп кетели. Бул жак бир комната бүтүптүр, ичинде азыр уже сатып алып жашап, анан калганын бүтүрүп, ошентсе болот экен. Анда байке сиз менен биздин көрүүчүлөрүбүз кызыккандар болсо, анда кантип байланышсак болот? Номериңизди айтып кетсеңиз. 0558 14 24 44. WhatsApp'та бар, ушул номерде. Анда эмесе достор, эгерде кызыгып, ушундай алам деп жаткан болсоңуздар, под бизнес ушул астыркы номерге кайрылып кетсеңиздер болот байкеге. Анда эмесе достор, биз сиздерге кийинки чыгарышыбызда дагы улантабыз. Достор, биз сиздерге азыркы сатылып жаткан үйдүн огороддорун көргөзүп болду. Чакан огороду бар. Мынакей жердин общий бардык чарчы метри 4 соток. Кызыккандар болсо номерлерге чалып, эси менен байланышып алсаңыздар болот.